66 жаштагы Рабия Жунуспаева 14 уул кызды жарык дүйнөгө алып келген эне. Балдарын эрезеге жеткирип туруна кондурган аба бүгүнкү күнгө чейин Баатыр эне наамын ала албай келет. Ал 10 жылдан бери аталган наамга керектүү документтерди даярдоо менен убара. Тилекке каршы балдарынын бири сот жообуна тартылгандан улам тапшырган документтери кайра артка кайткан. Эми баланы чоңойтуп, 20-га чыгарып, неме кылабыз да эми. Ошондой ошо чалымдайм айтты да, эне баланы чоңойтуп ошо жашка жеткизип койгондо энеде эмне неме тууралаш керек, бериш керек, кандай үчүн бербейт дейт да. Ошол эми берсе биз эми чоңойтуп, ошолорду алсак деп сүйүнүп өзүбүзчө неме кылып атабыз да эми. Анан эле келсек эле жок болуп калып атпайбы, балаң соттолгон деп. 7 же андан ашык баласы бар энелерге ыйгарылган Баатыр эне наамын берүү боюнча атайын жобо бар. Ага ылайык балдарынын бири соттолгон энелерге Баатыр эне орденин берүүгө мүмкүн эместиги каралган. Наамды алуу атайын критерийлердин негизинде жүргүзүлүп, балдарынын документтери дыкат каралып чыгат. Ош облусунда былтыркы жылы 280 эне аталган наамга документ тапшырган болсо, алардын 265 Баатыр эне орденин алышкан. Наамдын артыкчылыгы пенсиясы төлөм кошулат. Баласы 1 жаштан жогору болуш керек, сөзсүз. Андан кийин соттуулугу болбош керек балдарынын. Анан Баатыр энеге сөзсүз 7 баласы болуш керек да, 7 баладан жогору болуш керек. Анан балдары тирүү болуш керек да. Мисалы үчүн бир Баатыр эненин 7 баласы болсо, негизи фактически. Анан эне документ тапшырыштан алдын 7-чи баласы кайтыш болуп калса, уже анда Баатыр эне наамы ыйгарылбай калат да. Буга байланыштуу Баатыр эне наамын берүү боюнча жобого өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Мамлекет башчынын тиешелүү жарлыгы президенттин расмий сайтына коомдук талкууга чыгарылды. Андагы өзгөртүүлөргө ылайык адам 18 жашка толгондо жүрүм туруму жана жасаган иши үчүн өзү жооптуу болгондуктан 18 жашка толгон баласы соттолгон энелерде Баатыр эне наамына көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда кылмыш жаза жоопкерчилиги башталган курактагы баласы соттолсо, ал жарандын энесине Баатыр эне ордени берилбейт. Адамдан адам чыгаруу продукциясын алгандык үчүн өзүнүн ден соолугун, эркиндигин чектеп, мамлекеттин жарандарын көбөйтүүгө салым кошкондугу үчүн анда 18ге чыгарып койгон болсо, ал Баатыр эне болуш керек деген долбоорду сунушталып жаткандыгын мен саясатчы катары Асылзат Айымдар коомун жетектеп келаткан айым катары абдан колдойм. Бул туура деп эсептейбиз. Анткени ушинтпесе элдин демографиясы жолго коюлушу мүмкүн эмес. Демография билесиздер, Европада, айрым мамлекеттердин, өнүккөн мамлекеттердин мисалында, ошол Япониянын, ошол Франциянын мисалында карайлы, бул абдан маанилүү маселе. Мисалы Францияда бүгүн иштей турган муун жок, жалаң пенсионерлер. Ошон үчүн бул нерсени кылганы туура деп ойлойм. 1992 жылдан бери Кыргызстанда Баатыр эне орденин 39 миңге жакын эне алган. Бирок аталган чектөөлөр болбогондо наамды алгандардын саны көп болмок. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.